Урматтуу меймандар, кадырман достор, бүгүн биз Кыргыз элинин сыйлыгы улуу акын Барпа Алыкуловдун чыгармачылыгына арналган иш-чарага чогулдук. Барпа атабыздын элесине таазим этип, анын мурастарын эскерүү биздин ыйык милдетибиз болуп саналат. Анда Барпа атабыздын өмүрү боюнча айтып кетели. Барпа Алыкулов 1884 жылы Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Ачыгыш тагында туулган. Анын 9 бир тууганы болуп, атасы Алыкул жана чоң атасы Шамылза чакырчылыктан улам жалчы болуп ар кимге иштеп өмүр сүрүп жүрүшкөн. Барпа Алыкулов 8 жашында малайлыкка берилип, Назарбай аттуу байлардын малын багып, отун ташып жана гүлүн чыгарып жүргөн. Барпа Алыкулов дин өкүлдөрүнүн алдамчы ишен, сук молдо, мадалы ажыга сыяктуу ырларында ачык көрсөткөн. Ал акыйкатка таянып, чыгармачылыгын күчөтүп, молдо, сопу ишендердин иш-аракеттерин сынга алган. Барпа Алыкулов 36 жашында көзү туман болуп, 21% жоготуп, жалгыз кызы аман калган. Ал 1949 жылы Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайтып аларча көрөздөөнүнө коюлган. Анын мурасы кыргыз поэзиясында маанилүү орунду ээлеп, чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин эл арасында жашайт. Барпы, балам, өмүр тагдырыбыз кыйын болду, менин күчүм жетпейт. Сен дагы маалай болуп, ар кимдин малын карап, отун чогултуп, күн өткөрүп жүрөсүң. Бирок сен менин үмүтүмсүң. Качандыр бир күнү сенин да ысымың унутулбайт. Эл ичиңде таанылат. Атайкем мени сүйүп балам деди. Аш калдык сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болдум малай, малайлык туткунда жүрдүм далай. Атама нааразы эмесмин. Бирок жүрөгүнө дейинге даярмын. Назарбайдын күлүн чыгаргандан башка кылар ишим жок. Качан эл ичинде атым айтылар күн келет экен. Каякта жүрөсүң? Керек болгон учурда өзүң билип келбейсиң. Бир капка сатылган кул, оодой кийин. Жаман көзү менен башын көтөрүп караба, иттин баласы. Жерден бийик эмессиң. Барпы, балам, ушундай абалда жүргөнүбүз менин күнөөм. Мени кечирип кой. Назарбай менен мамилебизди токтотобу. Калмат бай деген бар. Ырайым кыла көр. Байдан бай Алла эмес бардыгы суу. Кедейди эзип жеген арак тумшул. Калмат бай айырмасыз Назарбайдан, азаптан азап коюпту кетти айлай. Арадан 6 жыл өттү. Өмүр маалылыктын торунда. Бул бойдон жүрө берсе, өлөр өлгөнчө маалылыктын кутулууга жол да жок, шарт да жок. Күндөрдүн биринде багып жүргөн малын байдын үйүн көздөй айдап жиберет да, Макаторбук деген жердеги тейекелерин айылын көздөй сапар тартат. Тейекелерин айылында жүрүп аз-аздан ырдай баштайт. Ошол жерде биринчи жолу эл чогулган жыйынды ырдайт. Адепке эле ырында элге кайрылып, башын өткөн азаптарды айтып өтөт да, байлардын, болуштардын, бийлердин бетин ачат. Уккалайык зарымды, түшүнтөйүн алынды, күйгөнүмдөн ыр кошуп, аттанып чыктым жыйынга, болуштар бийди кемсинтип, салып жүрөт кыйынга, эсен жүрүп жетилсем, ырдармын билип сонунду, тааныйм ошондо жолумду. Барпынын трагедиялык жашоосу жөнүндө айтпай койсо болбойт. 21 баласынан эч ким тирүү калган жок. Канча жолу сүйдүм, канча балалуу болдум. Бирок тагдыр мага ырайым кылбады. Ар бир тирүү жанымдан айрылдым. Эгер Кудайдын сыноосу ушул болсо, мен да аны кабыл алам. Андан соң Барпа Алыкулов 31 жашында даңкы чыккан токтоолу менен айтышты өткөрөт. Eşikten geldin bir mihman, gönlün sağa bölündü. Sezbeytek beni oylu, o siyahı akın bölündü.
айткан атыңды, билдим го аба баркыңды, эми таанып турамын, кир болгон атыңды, адеби жоктук кылып мен алдыңа келген өңдүнөм. Атай келдим алыстан, төлөс бостон элимден, болжолдоп чыктым бостондон, насибин сизге кошкондон, байкадым аба жөнүңдү, сурадың ата тегимди, пикири жок аттанган, бий баласы эмесмин, бардашым жок батпаган, жалгыз өзүн мактаган, бай баласы эмесмин, кедейлерди малтаттып, кыйнагандан эмесмин, отурганды дегдетем, өлүм менен эдетем, деп келгенден эмесмин. Өз ықласым болбосо, аба деп сизге келбесмин, сулунду током сүйбөктеп, манаптар менен жүрбөктеп, эшен менен молдунун айтканына келбеттеп, адашкан барпы сен болсоң, азгырбай жолго салат деп, алыстан келдим айылыңа, байкадым аба жөнүңдү, урматтуу током аман деп, укканда жүрөк сүйүндү, беш каман деди мени деп, түгөтөмүн сени деп, көргөн экен азапты, Сибирде жүрдүң нече жыл, сыздадың ыйлап күнөтүң, кара чачың агартты, кайгы менен күйөтүң. Азыркы менен ишим оң, таалим алсам деп келдим, токос тилегим чоң үмүт чоң баракелде. Мына, Барпа атабыздын өмүрүнө бир аз болсо да күбө болду. Өмүрдүн эң маанилүү бөлүгү чыгармачылык. Барпанын ырлары түбөлүктүү. Анын сүйүү ырлары көптөгөн муундардын жүрөктөрүн багындырат. Биз да Барпанын ырларын ырдап, эмки муундарга берели деп келебиз. Барпанын ырлары. Буракжан, топурак бел шыбак бел, каттап жүрөм буракжан, калың элге жарыян, мактап жүрөм буракжан. Белек алдым бир сезге, сактап жүрөм буракжан, дилдеден оймок белегиң, сенсиң го менин белегим. Дал ортолуна жабышкан, көк тулаба желегиң. Балдарга насыят. Рызкыны бекерге төкпөгүлө балдарай. Акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдарай. Мурдунду бөөдө көтөрүп көкпөгүлө балдарай. Эс токтотуп бир ишти андагыла балдарай. Көңүлү туура тең тушту жандагыла балдарай. Бирөөнүн болсо буюмун албагыла балдарай. Жаман аткан алатка калбагыла балдарай. Аккан суу, бул кетпей дүнө чимкеме, баарыбызга жерене терен ким болгон, жерден чыккан кен болгон. Жер бетинде бүткөн кумдан ойноп чыккан суу, берекелүү дыйкан суу, туулган жердин баласы, такыл этти карачы, жаркырап жердин койнунан, жайнап чыккан аккан суу, булак болуп тоолордон кайнап чыккан аккан суу. Топурактын ындатып, сүзүп чыккан аккан суу, жер астынан аңтарып, бузуп чыккан аккан суу, эгизден туруп бас жакка шаркыраган аккан суу. Күндүн нуру белгилүү, күчтүү оттон жаралган, күн кубаты бардыктан адамга кантыралган. Күндүн нуру жеткенден өсүмдүктөр жаналган, буудай өсүп майсалар азык болчудан алган. Жарык күндүн нурунан жан-жаны бар наар алган. Жамгырды сууну жараткан чыккан күндүн жарыгы, жарым суудан жанданат өсүмдүктүн тамыры. Күндүн нуру болбосо өсүп кыя көгөрбөйт, күндүн нуру болбосо суу көкүрөп көбөйбөйт. Бардыгына күн себеп, бардыгына күн керек. Жусупбекова Айназик, мөл-мөлү. Sürtü korkun menina, bildi korkun menina,
Бешеналы Арабаев атындағы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка кафедрасынын аға окутуучусу Жылдыз Эжей. Бүгүнкү адаият күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Анда эмесе Барпалы Куловдун «Ынтымак» деген чыгармасынан каттым. О калайык калың жук, оматың келди бакыт кут, кайрылам кары жашың эй, калымдык сөзүмдүк, кылымдар келген айтылып бул кыргыздын кымбат атуулук. Бир кезде кого заманда бириндеп кеткен чачылып, багына кыргыз элимдин баатыры Манастуулук, баштарын кошкон чакырып, абасы Бакай кошойду, алдына жүргөн баш кылып. Ошоң акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адалемге как ниет, ар инсанга калган сөз, Алла Таала жараткан, ак тилине салган сөз, ырыс алдын ынтымак, рахатка камган сөз, ынтымак ырыс бирдикте, ыйман бакталай этчилешет. Береке байлык бирдикти топтоштурган ынтымак, бетме-бет каршылашканды достоштурган ынтымак, акыйкатты чындыктыдан окшоштурган ынтымак, алысты бейжай жаңжалды токтоттурган ынтымак, жакшылыкты кубанычты жандап бир жүргөн ынтымак, жашкарыга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак, жамандыкты жанымдан ошоң айдап бир жүргөн ынтымак. Ынтымагың жок жерде ыймансыз ишин жарытпайт, ырбаган жарга кайытпайт, ысык дос жолдош алыстайт. Ынтымак жакшы, ыңгыр жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калп жакшы, каадан урмат салт жакшы, карадан көргөн ак жакшы, кашандардан бат жакшы, тамчыга доол сап жакшы, карыны топ кайры жок, калп жыргаса жап жакшы, калпты тегиз башкарган калысуулук баш жакшы, эл жерин гүлдөп өссө экен, ошоң эн аталар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ыңгыр жакшы, деги ынтымактуу журт жакшы. Гүлсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин окутуучусу, Карамолдо Орозу атындагы эл аспаптар оркестринин солисти Эламан Жалалов. Арманыңыздар, барыңыздарга майрам кут болсун. Мен ошол көпчүлүккө мындай ырдала элек Барпатабыздын Самаргүл деген ырдын ырдап берейин. Самаргүл деген кызга ашык болуп ырдап турган кез экен. Анда эмесе кабыл алып коюңуздар. Sargayıp ömrüm çok dostum, saradan ayga karabay, Samargül'de vır koştum, sağını çiçte tarabay, al olanı ver dolu ve büyük cürüm Samargül, aziz gözüm dört doldu ve süyüp cürüm Samargül, ayılığına kiralı vay, kırdap cürüm Samargül, açık sırrını bilalı vay, hardap cürüm
чачкан жыттайсың кыйлоону тартып мен жүрсөм козголбой кантип уктайсың эгиз гүл чачкан жыттайсың элетте боздоп мен жүрсөм сен себегенди уктайсың тескейдеги адамды гүлү сенсиң самар гүл жүргөн адамды мен самар ey gülü sensin samar o kuyup жүргөн адамдына билмен самар белин ичкен айча бар бетин аппак айча бар бир шамды колчап койсоңчу эй колчабуулар канча Aşığın ökçöymüne koşular günüm var mı de ay çilengin üstü kar mı de çetek tep töngü dar mı de yer kaşığın ökçöymüne jetişer günüm var mı de teskeydeki minörgeydek dedin samar bir körlü küngöydögüm minörge küydüm samar bir körlü bakıp getken taş göçüm öktüm samar özgöçüm özüm oldu anlasana ötünde жүрүп Büyügenime karım ol ey gönlümdün bağı ol Tüntünösün düğümün kör varlığının yarı ol Tüntünösün düğümün kör varlığının yarı ol Tüntünösün düğümün kör varlığının yarı ol Öküldөрү келдиле кезекти сиздерге берсек. Барпатабыздын ырлары өтө шаңдуу, өтө мындай бирөөгө тийишип, бирөөнүн суулуна суктанып ырдаган менен баягы атабыз баягы Барпатабыз 8 жаш кезинде азыркы 2 класс силерге айтканда силердин сөзүнөн 2 класс кезинде Барпатабыз атабыз чакырып алып, "Ай балам, мен сени сүйөм" дейт. Барпатабыз айтып атат да, ырдыначы өмүрү деген китебинде. "Балам, мен сени сүйөм, балам" деди. Бирок биз кедейбиз. Сени малай салам деди. Ошентип Назарбайга болду малай. Ачкачылыктын, жокчулуктун азабын тарттым малай деген экен. Азыркы биздин жашоо, мынакей балдар, силердин жашоо, силердин окуган мектеп, керемет мектеп, биздин жашообуз керемет жашоо. Антсе дагы Барпатабыз баягы өзүнүн чыгармачылыгын таштабай, өмүрүнүн баардыгын ырга арнап, өмүрүнүн баардыгын маданиятка арнап кеткен экен. Барпатабыз өзүңөр билесиңер, толтура айымдын суулуна суктанып, силерге окшогон кыздарга, силерге окшогон айымдарга гана ырчы караган экен. Өзүнүн өмүрүндө толтура ашыктык арман, ашыктын көмөри болгон Барпатабыз. Ошол Барпатабыздын азыр мөлмөлүмгө арнаган бир сонуру бар. Ай баракелде. Ошону аткарып берейин. Açılgандай bölmölüm, bir karasan yürek çabılgандай bölmölüm, mаңдай çaçın argalan kibegindey bölmölüm, seni kışkın baladına kibegindey bölmölüm. Küydüm ölmöl akbagım, ağlamda senindey tapmadım, izlep gülüdüm, bölmölüm dep takşadım, sekin baskan tutumdan, sedin amon çok çıtımdan, kadam koygun kutumdan, akalir bir boncuk çıtımdan. Ay barakelde. Bereyim desem malım çok, mal tabulgan alım çok, kideyliktin darkınana için canım dışım çok, mаңдайга жазган ушулду чеч албадым мен ойлоп, бир октамунун барына карабай деген көңүл жок, көрүнүп койчу бир жолуңа булуттан чыккан майга окшоп.
için özünü bakınsam, çıkarıp koysun gururunu, çırağın bulup çalsam, aldır olup moydagan ahbar can bulup takılsam. Kıydım ölmül appağımdan, ağlamda seni de tapmadım, izledi de büyüdüm, ölmülümde takşadım, sekin bastan butundan, senin amın çok çıtından, adam koygun butundan, akalep bir boncuk çıtından. Güzel kısmıyoruz yaşlığa çalmasa. Saratan aylar salgın kız, sanağında belin güzel kız, emdigin aylar nikay kız, besledin bele güzel kız. Çoğun kızıl başayım, yol çürüp geldim matayım, çalınga salsam gözün salda, çaro güzel sıpayım. Har yımırday süygönüm, akılına tüygönüm, taşıp bir olup çet almay, harasat kundu cürmönüm. Ben dağınırdap bereyin, aşıklıktan bir sabah, tak saldın uğuz çürökö dadar dizer güzel bakravam. Ürdölü caştın dişegen, güzödüm suyu çarbadım, aman atşanka bilektim, aşıklık gülüm karmadım. Anoşol güldüp berişkenin, güzel denizde bargamın, bulaktan görüp çap düştümem, bulbul dayamaz salgamın. Gördüm dalay kurunu, geçtim bir dayran olunu, izlettir geldim güzel kız, ışkıtar sen teyzulunu. Tanıbaysın sen beni, tarpi kılat el seni, tanışalı şu cirdin atar tiplü güzel gel beni. Kıymanı gördüm kıdır, kara su meden çarbaktan, kaş kirpigin tövülüm, karasam kumar tarkattan, bökürök ömürt koyup da gök çıldızın samatkan. Cana da görüp görmök ben, caraltan bulsam kanaçan. Kalkalından kalından, kaygalap bütkün dalından, bezelingen bedimdin apeştanda vürgün çaçından. Çaçın güldün kamışı, özümüzdü surasam, imgek tüyüldün kalısı, suraganın sebebi, süybey bir kişi gelebi, sıpayının çayından bilbey bir kişi gelebi. Ziyada olsun kulak salla, zarımdın oğup dilimdan, gerek bolsa güzel kız sen göre durgan bir günümde. Ay barakelde. Karanlıkta yoldaşsam, çırağın dolup çürüyüm, kayda varsan canında, hınağın bulup çürüyüm. Günüge gelip sual çulda, kulağın dolup çürüyüm. Şaşırmazdan açıkayım, yemine bulsun oyunda, çürüğünün dilimge da tutkunun benim durumda. Sıylasam da özüm bil, kıynasam da özüm bile, takdırım senin kolunda. Sıylasam da özüm bil, kıynasam da özüm bile, takdırım senin kolunda. Kol çağıp turan koyver, çetinen çağıp. Өзгөчө өнөрлүү таланттууларды баалаганыңыздар үчүн Барпатан өзгөчө мырдап берейин да. Жок. Aşkını da vermesem, bir gönlüsün özgönçüm.
Yaz tartıma cümlönüsün özgöçüm Жақын барсам жанына сөйкөлөсүн өзгөчөм Тыңдап калар чайланбай көкөлөсүн өзгөчөм Жүрөгүмдө эле күйгүзүп уйкалайсың өзгөчөм Ашкананын бурчунан ашыкалайсың өзгөчөм Ашкананын бурчунан ашыкалайсың өзгөчөм Süt üstünde de toktolu Kaymağınday özgöçüm Bak içinde de mümünü Şarmağınday özgöçüm Akçuvazday serpili var Kapkan kaşın özgöçüm Sarsam bol dele siz üçün Aldım başım özgöçüm Sarsam bol dele siz üçün Aldım başım özgöçüm Sıylanandan özün aldın özgöçüm Görünbösün katı vay İçken aşım özgöçüm Estegendele kıyılmay Gözlü caşım özgöçüm Güzö gönlüm canda joga Sizdem süydüm özgöçüm Sizdey sulu belinin ay İzdep büyüdüm özgöçüm Sizdey sulu belinin ay İzdep büyüdüm özgöçüm Sizdep büyüdüm özgöçüm İzdep büyüdüm özgöçüm Sizler büyüdüm özgöçüm İzdep büyüdüm özgöçüm İzdep büyüdüm özgöçüm Yıldız Ece'den de Turan kol çap koyalım Güydüm da güydüm çok güydüm bir kana desem o düdüm çok yüreğimde başından güydüm acı gördüm çok Jaylo bana degende Oşoğu karınca sasotoy Muzakçı ayırmalı caka kara gözay Ağıydım kadırdı bilsen özüm gel Hop para geldi. Akterekte ananı bürgönüp Çürözün sen akçoluk salıoy Türlörü ayna çok dosağa iyice talbayay Amen cırıman adaşkan baylak Osterekte ananı bürgönüp Yürüsün sen boz yolu salıoy Bürgönüp boz yolun tarihi talbayay Amen cırıma boz dağıtlayla giyim
Азыр сөздү биздин окуу тарбия комплексинин директору Теңизбаева Светлана Бакировнага бермекчибиз. Саламатсыздарбы балдар, окуучулар, анан биздин конуктор, маданият кызматкерлеринин өкүлдөрү мынакей. Бүгүн баарыбыз билебиз, бүгүн кандай күн экенин Кыргызстанда. Бүгүн Алыкул Осмоновдун каза болгон күнү менен Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн күнү. Анан ушуну биздин мамлекеттик деңгээлде ушул күнү адабият, маданият күнү деп белгилеп жатабыз. Эми бул күн болбосо дагы биз ал инсандарды дайыма ушу биздин кыргыздардын тарыхын ушундай маданиятын өнүктүргөн, адабиятын өнүктүргөн, деги эле кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө, гүлдөгөнүгүнө, башка дүйнө жүзүнө атак даңкын чыгарышына чоң салым кошкон биз ошол улуу инсандарды сөзсүз түрдө эскерип турушубуз керек. Эгерде эскербесек, мына биздин ал тарых бизди кечирбейт. Биздин мына бүгүнкү күнүбүз да тарых. Азыр 1 сааттан кийин бул тарых болот. Мынакей бизге ушундай келип кеттиле. Анан эртегиси күнү мынакей буюрса 10-класста, 11-класс бүтүп кеткенден Нарымбек агай бизди ушинтип уюштуруп ушундай сценкаларды койдук элек деп ошентип абдан эстейсиңер да. Анан биринчиден агай сизге ыраазычылык билдирип келгим келет. Ушу биздин орус чалыш, орус тилдүү балдарыбызды жамин ырдатып коюп турсуз, чоң рахмат. Экзаменден коркпойбуз, агай. Барпа Алыкуловдун кайсы чыгармаларын билесиң десе, азыр бул жерде отурган балдар сөзсүз түрдө Гүзал кызды, Самаргүлдү, өзгөчөмдү айтат. Биздин ошо балдарга чоң рахмат, ушуну аябай мындай берилүү менен угуп, берилүү менен ушундай катышып отургандарга чоң рахмат. Анан жанагы ролдорду жаратып, ошол эсиңерде калат да, баягы эменин, мисалы, сабак берүүнүн мындай эң мыкты жолу бул ошол экени өзүңдүн эменген акыл эсиңен өткөрүп, ролду аткарып жатканда менин оюмча Чолпон эч качан Жамалды унутпайт. Орус тилдүү болсо да атайга миң мертебе рахмат. Атай уже 90% кыргыз болуп калып, ошонун баардык ошол декадага өтө активдүү катышып берген окуучулардын баарына тең рахмат айтабыз. Манас театрынан келген жигиттерге дагы терең ыраазычылык, абдан эң сонун балдарга нукура кыргызча, сизге дагы чоң рахмат. Нукура кыргызча меле барпы кандай ырдачу экен да. Байкадыңар окшойт балдар, кандай барпын ошо мимикаларын, ошол сөздөрдүн жана эле айкаштардын жанагы үндөрдү чыгарган бүт бардыгындачы. Чоң рахмат сиздерге. Кубанычтабыз, балдар баягы миң уккандан бир көргөн дейт. Ошол көрүп, ошол экени элестетсе, мынакей ошол экени угуп, анан көрсө, алардын эстеринде калат. Агай сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик, буйруса сиз биз баштаган окуучуларыңыз бактасын, элиңиз бактасын, өкмөт бактасын, сиздин ишиңизде жакшылыктан үмүт үзбөйлүк. Алдыбызда бар дагы далай-далай күндөр бар, далай-далай жылдар бар дегендей. Чоң рахмат баарыңарга. Бишкек шаары, СС Герман Гмайнер окуу тарбия комплекси. Ыраазычылыкка. Үмүсара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин окутуучусу урматтуу Жалалов Элеман, Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин солисти, Бишкек шаарындагы СС Герман Гмайнер окуу тарбия комплекси менен болгон чыгармачылык байланышыңыз жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата окуу жайда өткөрүлгөн иш-чараны уюштуруу ишине активдүү катышканыңыз үчүн окуу тарбия комплексинин жетекчилиги сизге ыраазычылык билдирет. Мектеп директору Теңизбаева Светлана Бакировна. Ишеналай Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка кафедрасынын окутуучусу урматтуу Шергазиева Жылдыз Темирхановна, Бишкек шаарындагы СС Герман Гмайнер окуу тарбия комплекси менен болгон чыгармачылык байланышыңыз жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата
арналган окуу жайда өткөрүлгөн иш чаранын уюштуруусуна активдүү катышканыңыз үчүн Октайбек комплексинин жетекчилиги сизге ыраазычылык билдирет. Мектеп директору Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Кыргыз улуттук манас театрынын манасчысы урматтуу Канат уулу Жанат Дастанчы Бишкек шаарындагы СС Герман Гмайнер Октайбек комплекси менен болгон чыгармачылык байланышыңыз жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата окуу жайда өткөрүлгөн иш чаранын уюштуруусуна активдүү катышканыңыз үчүн Октайбек комплексинин жетекчилиги сизге ыраазычылык билдирет. Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, Кыргыз улуттук манас театрынын дастанчысы урматтуу Виталий уулу Эсенбек Бишкек шаарындагы СС Герман Гмайнер Октайбек комплекси менен болгон чыгармачылык байланышыңыз жана 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата окуу жайда өткөрүлгөн иш чараны уюштуруу ишине активдүү катышканыңыз үчүн Октайбек комплексинин жетекчилиги сизге ыраазычылык билдирет. Мектеп директору Теңизбаева Сулеймана Бакировна. Бүгүнкү 12 декабрь Кыргыз улуттук адабият күнүнө арналган иш чарабыз. Келгениңиздерге чоң